Жогорку кеңеш депутаттар арасындагы кош жарандуулук маселеси жакын арада чечилчүдөй эмес. 1 миллиондон ашык калкы бөтөн элде мигрант болуп жүргөн, 100 миңдеген жараны башка өлкөнүн жарандыгын алган Кыргызстанда бул көйгөйдүн чыгып жатышынын дагы жөнү бар. Бул жолу вице-премьер-министр болуп кеткен Алтынай Өмүрбекованын ордуна келе жаткан Сагындык Келдибаевдин орус жарандыгы бар экендиги тууралуу маалымат 2 күндөн бери интернетке жайылтылып жатты. Борбордук шайлоо комиссиясы Келдибаевга мандат бербеши керек деп бир канча уюм кат жолдогон. Бул талапкер 2006 жылы Россия Федерациясынын жарандуулугун алган. Канчасынчы жыл? 2006 жылы. Өзүнүн берген түшүнүк каты да бар. Ал эми 2014 жылдын 23 декабрында Россия Федерациясынын жарандыгынан чыккандыгы боюнча маалым кат. Официалдуу орган Россия Федерациясынын Кыргызстанда элчилигинен келип түштү. Ушул отурумдун алдында 150 адамдын колу коюлган деп бир нече коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн бул маалымат туура эмес. Бул талапкердин Россия Федерациясынын жарандыгы бар деген кайрылуу. Ошондуктан депутаттык мандатты берүүнү токтотуп туруу боюнча кайрылуу. Сагындык Келдибаев орус жарандыгын 2006 жылы алгандыгын танбайт, бирок 2014 жылы орус жарандыгынан чыгып, 2015 жылы мыйзамдуу негизде шайлоого баргам дейт. Келдибаев орус жарандыгы жоктугу тууралуу тиешелүү документтерди Орусиядан алып келип берген. Жарандык боюнча мен бул жерден Бишкекке бар документтер алып келип тапшыргам. Мен бардыгын ачык жарыяладым. 2006 жылы Россиянын жарандыгын алгандыгым анык, ошондой эле калган мигранттардын катарында. Андан кийин мен жогорку кеңешке депутаттыкка барыш үчүн бардык мыйзамдар менен таанышып, ал жерде башка өлкөнүн жарандыгы болбош керек деген теманы окуп, анан мен жарандыгымды тапшырып, официалдуу түрдө анан ал жерде справканы алып тапшырды деген. Анан бул жакка келип тапшырып туруп, анан кийин шайлоого баргам. Борбордук шайлоо комиссиясы Сагындык Келдибаев орус жарандыгы жок экени тууралуу жетиштүү документтерди көргөздү деп чечип, Келдибаевга мандат тапшырды. Жаңы депутат болгон Сагындык Келдибаев Ош облусундагы айтылуу мурдагы прокурор Канжар Кадралиевден запкы жедим деп соттошуп жүргөн Сактан Келдибаевдин агасы. Кош жарандуулук тууралуу маалыматтарды Кадралиевдер таратып, депутат болбошума болгон аракетин жумшап жатат, деди Келдибаев. Бул маалыматты тараткандарды мен жакшы билем. Бул Канжар Кадралиевдин өзү жана анын карындашы Ыргал Кадралиевалар. Себеби ал жерде мен иним менен алардын ортосунда каракчылык боюнча уголгон иштер бар. Алар боюнча бүгүнкү күндө соттук иштер кетип атат. Ошондуктан мага да алар көп кайрылышты. Иниңизге айтыңыз, тосмары жазып берсин, тигил бул деп. Бирок биз ага макулдук берген жокпуз. Себеби алар биздин ата-энебизге кол көтөрүп, ата-энебизге кордук көрсөткөндүгү үчүн биз чындап күнөөң болгон болсо, сот тастыктасын. Күнөөң болсо сен мыйзам чегинде жооп беришиң керек деп биз ошо сөзгө такалып турабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова талапкердин кош жарандуулугун аныктоо түйшүктүү ишке айлангандыгын, учурда бул түйүндү чечүүгө аракеттер болуп жаткандыгын айтат. Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай сунуштарды даярдап атат. Жогорку кеңешке киргизебиз жакын арада. Биринчиден, жанагы депутаттыкка талапкерлер документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырып атканда бир нече кошумча талаптар болот документтер боюнча. Экинчиден, ушул туура эмес маалыматтарды кандайдыр бир с корыстными целями. Жазалма документ берсе? Жазалма документ же документтер ушу туура эмес маалыматтарды камтыган документтер берилген учурда жоопкерчиликке тартылат деген ушундай бир айрым нормаларды биз сунуштап атабыз.
Депутаттын кош жарандуулугу тууралуу маселе Казакстанда кармалган депутат Асылбек уулу Дамирбектен казак жарандыгы чыккан соң күчөдө. Айрым маалымат каражаттары Жогорку Кеңештин бир канча депутатында башка өлкө жарандыгы бар экенин дагы жазып жиберишкен. Учурда кош жарандуулугу бар адамды талапкер кылып каттабоо боюнча мыйзам чийки бойдон. Бул маселени чечүүнүн механизмин канча убакыттан бери 120 мыйзам чыгаруучунун бири дагы сунуштай элек.